Kantип 250 миллион адам bir кездеменин себебинен мусулман болушту. Индонезия ислам соода аймагы. Bir күнү bir мусулман соодагер болууну чечип, кездемелерин жүктөп Индонезияга барып, ал жерде отурукташып ишин улантты. Анын кездемелери сапаттуу жана базарда суроо талапка ээ болуп чыга келди. Ал Кудайга ишеними бар адам болгон жана аз болсо да таза мээнет менен тапканды жакшы деп эсептөөчү. Күндөрдүн биринде ал дүкөнгө bir топ кечигип келип, анын жумушчулар саткан кездемелеринен жакшы пайда таап жатканын көрдү. Анан ал сурады: "Кандай кездеме саттың?" "Мына кожоюн, метрин канча баада?" "10 тыйын." "Сен 5 тыйын турган кездемени 10 тыйынга саттыңбы? Бул абийирсиздик. Сатып алуучу эсиңдеби? Барып аны таап кел" деди. Жумушчу сатып алган кардарды издеп жөнөп, көп өтпөй сатып алуучуну таап, дүкөнгө кайтып келүүгө көндүрөт. Ээси ал кишини көрүп, кездемеге ашыкча төлөнгөн акчаны ага кайтарып берет. Кездеме сатуучунун мусулмандык сыпаты тууралуу кептер ооздон оозго тарап, көп өтпөй падышага да жетет. Падыша таң калып, акыры ал кишини ордосуна чакырат. Соодагер анын алдына келген кезде падыша сурайт: "Сиз жасаган мындай сыпаттарга окшош эч нерсе көргөн жокпуз, уккан да жокпуз. Эмне үчүн андай кылдыңыз?" Анда соодагер: "Мен мусулманмын. Ал эми биздин ислам динибиз бизди чынчыл жана адептүү иш кылууга үндөйт. Көрсөм мен сатып алуучунун укугун бузуп, соодадан түшкөн кирешени арам кылып алыпмын. Мен болгону катан оңдоп койдум" деп жооп берет. Падыша таң калып: "Ислам деген эмне? Мусулман болуу эмнени билдирет?" деп суроолорун бере баштайт. Анткени ал мындай дин бар экенин биринчи жолу уккан жана көп өтпөй ал дагы мусулман болот. Падышаны ээрчип бүткүл эл да исламды кабыл алышат. Учурдагы Индонезиянын 250 миллион калкы bir мусулман соодагердин себебинен ислам динин кабыл алышкан. Ыймандуу адамдын жашоосу бул баардык жакшылыкты кошунаң менен, айлана чөйрөң менен бөлүшүү, өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалоо болуп саналат. Ооба, динибиздин жана маданиятыбыздын баалуулугун сөзүбүз менен жеткизсек болот. Бирок кыймыл-аракетибиз менен, жасаган ишибиз менен, жашообузда көрсөтүү алда канча натыйжалуу экендигин ушул тарых тастыктап турат.